Мухаммедкалый Абылгазиев ооруканага түштү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ооруканага түштү. Ал учурда Бишкектеги Бикар жекеменчик бейтапканасында дарыланууда. Аталган медициналык мекемеден кабарлашкандай, Абылгазиев жүрөк кан тамыр ооруларын дарылап жатат. УКМК бул маалыматка комментарий бере элек. Атайын кызмат мурдагы премьер-министрде өкмөт башчы болуп турганда Кумтөр-Голд ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүүчү токтомго мыйзамды бузуу менен кол койгон деп шек санап 26 январда УКМКнын тергөө абагына киргизген. Бишкектин 1 райондук соту 21 майда анын бөгөт чарасын узартып 26 июлга чейин камакта калтырган. Булак вечерний Бишкек. Өзбекстан, Тажикстан темир жол курууга бел байлады. Өзбекстан менен Тажикстан Самарканд облусунан Пенджикент шаарына чейин темир жол салууну пландаштырууда. Мындан тышкары эки өлкө Бегават, Канибадан Кокон темир жол багыты боюнча өтө турган электр линияларын курууну талкуулай баштады. Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда бирдиктүү темир жол мейкиндиги тууралуу келишим түзүлүп калса, учурдагы бардык чектөөлөр алынып салынат. Бул тууралуу өткөн аптада Дүйшөмбү шаарында уюштурулган конференцияда сөз болду. Булак Азаттык. Камактагы Азамат Дыйканбаев президентке кат жолдоду. Ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев адвокат Кайсын Абакиров аркылуу президентке ачык кат жолдоду. Анда Дыйканбаев Коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыра турган кытайлык компания менен келишимди узартпай койгону үчүн камакка алынганын айткан. Дыйканбаевдин жазганына караганда, кытайлык компания кепилдик акчаны төкпөгөндүктөн келишим узартылган эмес. Катта президент Садыр Жапаровдун, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун, президенттин Эрнис аттуу жардамчысынын, улуттук коопсуздук комитетинин аты аталган. Анын айтуусунда кытайлык компания менен келишимди узартууну суранып, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов президенттин Эрнис аттуу жардамчысы телефон чалган. Жардамчы кытайлык компаниянын катына президенттин аткарылсын деп резолюция койгон кагазды көрсөткөнүн, бирок ал өкмөттүн да, министрликтин да канцеляриясында жок болуп чыкканын жазган. Дыйканбаев ар бир жыйналышта президенттин атына жамына берген кытайлык компанияга керек болсо президент менен министрлер кабинетинин төрагасы телефон чалса да, келишимди мындай түр менен узартпайм деп эң чоң ката кетиргенин жазган. Адвокат Кайсын Абакировдун айтуусунда кайсы бир күчтө Дыйканбаевдин жыйналыштагы билдирүүсүнөн 15 секунддук сөзүн кесип алып Жапаровго көрсөтүшкөн. Президенттик аппарат буга комментарий бере элек. 20 майда Азамат Дыйканбаев ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Булак Азаттык. Бишкекте 11 жаштагы кыз изделип жатат. Бишкекте 11 жаштагы Айтурган Садыкова изделүүдө. Ал 6 июнда Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Арза айылында жоголгон. Үйдөн ошол кыштактагы чоң атасыныкына барам деп чыгып кеткен бойдон даянсыз. Атасы Рустам Момунов учурда кызын Бишкек шаарында издеп жатканын Азаттыкка билдирди. Кыздын жоголгону тууралуу ата-энеси Кочкордогу милицияга кайрылышкан. Күч кызматкерлери Кочкордун автобекетиндеги видео камералардан кыз Бишкекке карай бараткан маршруткага түшүп кетишкен аныкташкан. Айтурган Садыкованы көргөн билгендер болсо милицияга же ата-энесинин телефонуна кабар берсе болот. Төмөнкү номерлер иштейт: 0706 63 97 79 0778 63 97 79. Булак Азаттык. Күйөөгө качан тиесиң деген сөздөн тажаган кыз пикетке чыкты. 26 жаштагы Сабина Сунбер Алматыда жеке пикет өткөрүп, ошону менен турмушка чыга элек кыздарга коомдук кысымга каршы турганын билдирди. Ал күйөөгө тийиш керек деп жазылган плакат менен үлпөт көйнөгүн кийип көчөгө чыкты. Кыз өзүнүн жашын көрсөткөн тааныштарынын, туугандарынын, досторунун кысымын көп сезерин айтып берди. Менин жашымды уккан ар бир адам менин күйөөгө тие электигиме таң калышат. Анан баягы эле сөздөр башталат. Сен күйөөгө тийишиң керек болчу. Кеч болуп баратат, биологиялык саат өтүп баратат деп айта беришет.
айтат. Анын айтымында көптөгөн кыздар кысымдан улам эрте турмушка чыгышат, андан кийин мындай үй бүлөлөр бузулат. Чынын айтсам, азыр бул көпчүлүктүн көйгөйү болуп жатат. Адамда зарыл болгон үчүн гана нике курушат. Коом кыздарга кысым көрсөтүп жатат. Эгер ал 25 жаштан ашып калса, ал отуруп калды. Ага эч ким үйлөнбөйт. Сенин жарактуулук мөөнөтүң өтүп кетиптир дешет. Эмне үчүн кыздардын убактысы чектелет? Мен адамдардын үй бүлө куруусуна каршы эмесмин. Мен чектөөлөргө каршымын. Ошондуктан мен чечтим. Ушундай билдирүү менен чыгууга деп бөлүштү Сабина. Сабинанын көптөгөн жазылуучулары аны колдоп, туугандары кысым көрсөткөн окуяларын айта башташты. Полиция кызматкерлери Сабина Сумберди плакат менен турууга тыюу салып, аны кармоого аракет кылышкан. Булак Лайк KG.